Маркумдун үй бүлөсү качып чыккан видео тарады. Агоргө 3 конушунда өлтүрүлгөн адамдын жубайы менен балдары үйдөн качып жаткан видео тарады. Ынтымак көчөсүндөгү үйгө кирген ууру бир туугандарды бычактап өлтүргөн. Маркумдар 1991 туулган эркек киши жана 1989 туулган аял киши экени белгилүү болду. Учурда үй мөр басылып жабылып турат. Чаталап кылуу фактысы боюнча Токтогул шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери кармалды. Жарандардын көп жолку даттанууларынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз УКМК тарабынан Токтогул шаарынын Бала Чычкан айылындагы Нурпейилим бала бакчасынын мурдагы башчысы ТЭС, Токтогул райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен мекеменин адиси АКБ жана СДК кармалышты. Алар балдарды мектепке чейинки мекемелерге кабыл алууда, кызматкерлерди ишке орноштурууда жана жетекчи кызматтарга дайындоо үчүн системалуу негизде опузалап акча талап кылышкан. Улуттук коопсуздук органдары тарабынан билим берүү тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге карабастан айрым кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын этибарга албай мыйзамсыз иштер менен алектенүүнү улантышууда. Кыргыз УКМК билим берүү тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча системалуу иштерди улантууда. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. 20 мүнөттө каршылык көрсөткөн Жаян. Бишкек шаарынын 28 жаштагы тургуну Артур Седов өзүнүн кезектеги олжосун көрсөттү. Артур 12 жашында Панфилов районунун көлмөлөрүнүн биринде балык уулоону баштаган. Ошондон бери ал Азия өлкөлөрүн кыдырып чоң балыктарды издеп кармайт. Биз Казакстандын Или дарыясына балык кармоого бардык. Күнкүсүн сууга перевертыш деп аталган спорттук шаймандарды коюп койгом. Эртең менен аларды текшере баштасам чоң балык Жаян илинип калганын түшүндүм. 20 мүнөттө катуу кармаштан кийин аны жакын тартып астыңкы жагынан кармадым. Бар күчүмдү жумшап кайыкка чыгарып жибердим да кубанганымдан жана толкунганымдан улам кыйкырып жибердим. Анын оозу чакадай, көздөрү эки кара топчудай эле. Жаян балыктын салмагы дээрлик 20 килограмм болду. Азырынча бул менин кармаган эң чоң балыгым деп өз таасирлери менен бөлүштү. Президент келер алдында жол жууган эжелердин видеосу тарады. 5 октябрда президент Ош шаарындагы бир нече иш чарага катышты. Анын келер алдында жол жууган адамдардын видеосу тарады. Колдонуучулар бул көрүнүштү талкуулап, айрымдар тазалыкка атайын техника керек десе, башкалар андай техника бар экенин белгилешти. Sen ne de aytayın dedim ne? Ha? Ошто президентке жолуга албай калган кыз эмне себептен ыйлады? Социалдык тармактарда Ош шаарындагы Барпы Алыкулов атындагы сейил бактын ачылышына келген президент Садыр Жапаровго жолуга албай калып ыйлаган кыздын видеосу тарады. Видеону кыздын апасы жүктөп, кыз эмне себептен ыйлап жатканы боюнча түшүндүрмө берген. Анын айтымында жолдошу аскер кызматкери жана Бишкекте иштейт. Ал кыздары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген баласы менен шартка байланыштуу жолдошу менен Бишкекке
көчүп келе алган эмес. Кыздары атасын сагынып ыйлап президенттен атасын жумуштан Ош шаарына которуп берүүсүн сурангылары келген. 2-3 күндөн бери даярданып, короолорду шыпырып атсак, кыздарым сурап жатты, эмне болот деп. Президент Бишкектен келет, парктын ачылышы болот дедим. Атам да Бишкекте, президент атамды ала келеби? Бишкектен деп сурашты. Жок дедим. Анда Садыр чоң атадан атам Ошто жашасынчы, иштесинчи деп сурайбыз деп аябай даярданышты. Мен күлүп макул болдум. Ошондой да болмок беле дедим күлүп ичимден. Президентибиз келди, кетти, ачылыш жасап коюп. Кыздарым ойлоп калыптыр, сүйлөшөт биз менен деп өңгүрөп ыйлап үйгө келишти анан деп жазган кыздын апасы.